Москва-Бишкек багыты боюнча аба каттамдар жанданды. Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Бишкек Москва багыты боюнча эртең мененки каттамы 2022 жылдын 22 мартынан тартып жандандырылды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматынан билдиришти. Тактап айтканда, Аэрофлот авиакомпаниясы Москва-Бишкек каттамын күнүнө 2 жолу эртең менен жана түштөн кийинки убакытта аткармакчы. Авиабилеттерге байланыштуу суроолор боюнча авиакомпанияга кайрылуу керек. Ошондой эле каттамдар боюнча маалыматты Манас жана Ош аэропортунун номерлери аркылуу тактап алууга болот. Эл чындыкты билсин. Кооз сүйлөгөндү билбей мен үчүн эч маанилүү. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзүн сындап жаткандарга министрликтин расмий сайты аркылуу жооп кайтарды. Ал өз сөзүндө иш ыкмаларына коомчулуктун кыжырданусын түшүнүү менен кабыл аларын, бирок ошол эле учурда кооз сүйлөй албасын айткан. Биздин медицина кыйрап калуу абалында турганы калппы? Медицина тармагын бизнесмендер менчиктештирип алганы жалганбы деген суроо койгон ал жалпыга. Ошондой эле ал саламаттык сактоо системасы көп жылдан бери талкаланып бүткөнүн, медиктердин жетишсиздигин, заманбап жабдуулардын, мамлекеттик лабораториялардын жоктугун, элдин саламаттыгына толук кам көрүлбөй калганын да козгогон. Буларды айтуу менен ал бийликке практик катары келгенин, баарына көнүмүш сөз менен кутулуп кетүү адаты жоктугун, реформаларды уланта берерин белгилеген. Мен саламаттык сактоо тармагынын башына аткаминер катары эмес, практик катары келгем. Менде куруу сөз менен кутулуп кетүү жок. Мен иштин адамымын. Мен үчүн сөздөн да иш маанилүү. Колдогон ыкмаларым ороо экенин мойнума алам. Бирок күн сайын медицинабыздын абалын көргөндө өзүмдү кармай албай калам. Мурункулардай кооз отчетторду берип коюп, чыныгы абалды көмүскөдө карап отура бергеним жакшы болот беле деген ал. Муну менен катар Исманкуловдун клиникасы боюнча да айтып өткөн. Баары Бейшеналиев Исманкуловду кубалап жатканын көрдү. Бирок ага жеткирген негизги жагдайды ойлошкон да жок. Ал мамлекеттик мекеменин ичине мамлекеттин акчасына коммерциялык оорукана ачып алган. Болгондо да ооруканалар жетишсиз болуп турган кырдаалда. Ушунча убакыттан бери бизнесин түптөп карызынан кутулуу алысы үчүн Исманкуловго эмне тоскоол болду? Жок, ал жогору жактын колдоосу менен жакшынакай эле иштеп акча таап жаткан. Ага эч ким буйрук берген эмес деген министр. Сөзүнүн соңунда сын пикир канча айтылса да реформасын уланта берерин, медицинаны заманбап талапка ылайык кылып кайра түзөрүн билдирген. Ошондой эле жарандык активисттерди, жаштарды коомчулукту саламаттык сактоонун абалына жакшылап анализ кылууну сунуштап, аны оңдоо үчүн биригүүгө чакырган. Эл чындыкты билсин. АКШнын 2 штатында торнадо бороону катталды. Анын кесепетинен бир нече үйлөр, имараттар зыянга учурады. АКШнын 2 штатында торнадо бороону болуп, бир нече адам жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, бороон АКШнын Техас жана Оклахома штаттарына катталган. Анын кесепетинен көптөгөн үйлөр электр жаргысыз калып, мектептер, үйлөр жана башка колоочу жай зыянга учураган. Ошондой эле 4 жакын адам олуттуу эмес жаракат алышкан. Эл чындыкты билсин.